көптөгөн көндүмдөр бала кезде өздөштүрүлбөсө, кийин мүмкүн эмес. Иш боюнча мага көп жолу англисче сүйлөөгө туура келет. Бирок мени сүйлөп жатканда жана тынымдарда кетирген каталарым дайыма тынчсыздандырат. Угуп жаткан адам менин япончо англисчемди түшүнбөй калбайт, түшүнөт. Кээде анын жүзүндө эч нерсе түшүнбөй калгандык пайда боло калганда, ал менден кайталап коюшумду өтүнөт. Андайда мага алар түшүнүш үчүн тамгалап айтууга туура келет. Бир кошунамдын 1 жаш 2 айлык баласы англис тилиндеги сөздөрдү өтө так айтат. Жапондордун көпчүлүгү үчүн R жана L тамгаларын айтуу кыйынга турат. Ал айта алат. Балким мен англис тилин орто мектепте окуп жатканда үйрөнө баштагам. Ал эми бул бала болсо, жапон тили менен кошо англис тилин өздөштүрүп жаткандыгы үчүн болушу мүмкүн. Анын экинчи тил менен алгачкы таанышуусу англисче аудиолорду угуу менен башталган. Башка тилди өз тили менен кошо өздөштүрүп, бир америкалык аял менен англисче сүйлөшө баштады. Бул салыштыруудан улам акылда эне тилдин образы калыптанып калгандан кийин бөлөк тилдин образын кабылдоо кыйынга турат. Бирок мен жогоруда айтып кеткендей, баланын мээси 3 жашка чейин эне тили болгон жапон тилинин гана ойлонуу системасын эмес, башка тилдикин да өздөштүрө алат. Бул процесс бир эле убакта жүрө алат. Андыктан бала ушул куракта башка тилди өзүнүн эне тилинде эле өздөштүрө алат. Эгерде сиз бул мезгилди өткөрүп жиберсеңиз, кенже куракта жеңил эле өздөштүрүп ала турган нерсени өздөштүрүү кыйынга туруп калат. Чет тил балдардын кенже курагында өздөштүрүлө турган бир гана нерсе эмес. Музыкалык шык, физикалык жөндөмдүүлүктөр, кыймыл аракетти координациялоо жана тең салмактуулукту сезүү дал ушул куракта калыптанат. Болжолдуу дал ушул мезгилде эстетикалык кабылдоонун негизи болгон сенсордук реакция дагы калыптанат. Жайкы каникул башталганда ар жылы ар кандай өлкөлөрдөн ата-энелер балдарын доктор Сузукинин скрипка классына алып келишет. Алардын эч кимиси жапонча бир да сөз билбегендигин түшүндүрүүнүн кажети жок. Биринчиден болуп эң кичинекейлер сүйлөй башташат. Андан кийин башталгыч жана орто класстагылар. Эң эле кургурлар алардын ата-энелери. Эгерде көп балдар бир айдан кийин эле жапонча сүйлөй баштаса, алардын ата-энелерин сүйлөй башташ үчүн жылдар керек делет. Алар котормочулар катарында балдардын кызматынан пайдаланышат. Угуму бузулган балдардын угумун өнүктүрүүгө болот. Буга чейин кадимки балдардын ички мүмкүнчүлүктөрүн жана бул жөндөмдөрдү ачууда эрте жаштан окутуунун маанилүүлүгү жөнүндө сөз кылдым. Бирок тилекке каршы дүйнөдө физикалык жактан жабыркаган балдардын саны да аз эмес. Полиомиелит менен ооругандар, акыл жактан артта калгандар, дудук, дүлөйлөр. Кенже куракта өнүктүрүү аларды кыйгап өтпөшү керек. Тескерисинче, алардын оор абалынан улам жетишпестигин мүмкүн болсо эртерээк аныктап, кенже куракта өнүктүрүү техникаларынын жардамы менен алардын кемчиликтерин мүмкүн болушунча толуктоо зарыл. Мен сиздерге аз убакыт мурун гезиттен окуган бир окуяны айтып бергим келет. Бул окуя дүлөй болуп төрөлгөн бала жөнүндө. Бирок кийинчерээк ата-энесинин талыкпас аракетинин натыйжасында
башкалар менен сүйлөшө ала турган абалда болгон. Бирок кийинчерээк ата энесинин талыкпас аракетинин натыйжасында башкалар менен сүйлөшө ала турган абалга жеткен. Ацута деген бала азыр 6 жашта. Төрөлгөндө ден соолугу чың болгон. Ал 1 жашка чыкканда ата энеси баладагы өзгөчөлүктү байкашат. Анан өздөрүнө баланын угуу сезими жайындабы деген суроо беришет. Бирок алардын баласы кеч тили чыккандардын арасына кирсе керек деп анча тынчсызданышпайт. Ацуто 1,5 жашка чыкканда да тили чыкпагандан кийин дарыгерге алып барышат. Ата эне угуу сезими бузулган балдарды дарылоо жана билим берүү боюнча адис доктор Мацузавага жардам сурап кайрылышат. Ал баланы өзүнүн атын уга билүүсүн үйрөтүүдөн баштайт. Анан бала башка сөздөрдү өздөштүрөт. Акырындап дарыгер сөздөрдү мааниси менен бириктирип, калган үндөрдүн издерин бири-бири менен бириктире баштайт. Доктор Мацузаванын ою боюнча кенже куракта укпаган баланы укканга үйрөтүүгө болот. Ал минтип жазат. Эне гана баладагы өксүктү биле алат. Төрөлгөндөн 1 жумадан кийин ымыркай катуу үнгө же чыручууга реакция кылат. Бир канча айдан кийин энесинин үнүнөн тааныйт, ажыратат. Ал эми 4 айдан кийин өзүнүн атын билет. Эгерде ымыркай катуу ызы чууга атынан чакырганда эч кандай реакция кылбаса, анда анын угуу сезиминде мүчүлүштүктөр бар деп күмөн саноого негиз бар. Бул бала болжолу менен 3 жашка чыгып калганда чоң кишилер күнүмдүк турмушта колдонгон көп сөздөрдү билет. Андыктан ушул курак угуу сезиминде көйгөйлөрү барлар үчүн ар кандай сөздөрдү үйрөтүүгө ылайыктуу мезгил болуп саналат. Эң негизгиси баланы баары бир укпайт деп ар кандай үндөрдөн четтетпеш керек. Таптакыр укпаган бала эч нерсе укпайт деген пикир чындыкка төп келбейт. Эгерде бала дайыма үндөрдү укса, анын угуу жөндөмдүүлүгү өнүгөт. Демек, балада даана байкалган угуу көйгөй болсо да, ата эненин аракети жана окутуу аркылуу андагы угуу жөндөмдүүлүгүн өнүктүрсө болот. Экинчи бөлүк. Кенже курактагы тажрыйбанын таасири. Башкысы тукум куучулук эмес, курчап турган чөйрө. Китептин мурунку бөлүмүндө кичинекей баланын уктап жаткан жөндөмдүүлүктөрү жөнүндө айттым. Бул дандан бак же жагымдуу гүл өсүп чыгуусу үчүн сиздин кандай шарттарды түзгөндүгүңүзгө жана алардын үстүнөн иштегениңизге байланыштуу болот. Менимче, баланын өнүгүшүндө билим жана чөйрө тукум куучулукка караганда алда канча маанилүү роль ойнойт. Жапонияда эгиздерге бир канча эксперименттерди жүргүзүшкөн. Аларды төрөлгөндөн баштап башка үй бүлөлөрдө тарбиялашкан. Изилдөөлөр эгиздерде ар кандай шарттарда башка адамдардан тарбия алган учурда бири-бирине мүнөзү жана жөндөмдүүлүктөрү боюнча таптакыр айырмаланып калаарын көрсөттү. Маселе кандай билим берилгендигинде жана чөйрөнүн баладагы потенциалдык мүмкүнчүлүктөрдү эң мыкты деңгээлде өнүктүрө алгандыгында. Буга жоопту окумуштуулардын ар кандай шарттарда жана ар кыл ыкмалар менен жүргүзүлгөн изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары берет. Андан тышкары, мектептин билим берүү системасына канаттанбаган ата энелер өз алдынча балдарын окутушканы боюнча да мисалдар аз эмес. Мындан тышкары, иттерге жана маймылдарга жүргүзүлгөн эксперименттердин да жыйынтыктары алынган. Алардын да айта турганы бар. Эми ушул эксперименттердин айрымдарына токтолгум келет.
илимпоз атадан төрөлгөн бала сөзсүз эле окумуштуу болбойт. Мен апалардын минтип айткандарын көп эле угуп калам. Менин уулум атасын тартып калды окшойт. Анын музыкалык шыгы таптакыр жок. Же менин күйөөм жазуучу. Ошондуктан биздин балабыз жакшы дил баян жазат. Албетте, макалада айтылгандай алма сабагынан алыс түшпөйт. Же жапондар айткандай, пияздан роза өнүп чыкпайт. Чындыгында окумуштуунун баласы окумуштуу, соодагердин баласы соодагер болгон учурлар кездешет. Бирок бул жагдай балдардагы адистик сапаттар аларга тукум куучулук аркылуу өттү дегендикке жатпайт. Алар төрөлгөндөн тартып атасынын ишин улантышы керек деген шартта тарбияланышы мүмкүн. Ата-эне түзгөн чөйрө баланын чөйрөсү болуп саналат. Ал атасынын адистигине болгон жөндөмдүүлүктөрүн ойготот, ага болгон кызыгуусун арттырат. Эгерде баланын келип чыгышы жөндөмдүүлүктөрдү аныктоодо негизги фактор болсо, анда балдар муундан муунга аталарынын иштерин улантышмак. Бирок жашоо андан да кызык. Окумуштуунун баласы скрипкачы болгон, дарыгердин баласы жазуучу болгон учурлар көп эле кездешет. Сиз өзүңүз жашап жаткан чөйрөдөгү адамдарды карасаңыз, таланттуу ата-энелердин балдары сөзсүз эле таланттуу болбогонун көрөсүз. Тааныгандар мындай балдарды атасына тең келген жок, атанын уулу болууга татыксыз деп айтышат. Бирок бала ким болгондугуна жооп бербейт. Анын бала кездеги чөйрөсү аны башкача кылып чоңойтtu. Тескерисинче, бекөрпоздон жана аракештен төрөлгөн балдар мыкты инженер же сүрөтчү болушу мүмкүн. Башкача айтканда, ата-эненин адистиги жана жөндөмдүүлүктөрү баланын жөндөмдүүлүктөрүнүн жана мүнөзүнүн калыптанышына түздөн түз таасир этпейт. Дарыгердин баласы дарыгер болуп калгандыгынын негизги себеби анын кичинесинен дарылардын жытын жыттап, ак халатчандардын жана бейтаптардын атмосферасында чоңойгондугу менен түшүндүрүүгө болот. Бүгүн бала кечегиден таптакыр башкача болот. Биз балдарыбыздын кандай өсүп жаткандыгын майда баратына чейин байкай бербейбиз. Анткени биз аларды күндө көрөбүз. Бирок алар биз ойлогондон алда канча тез өсүшөт. Дүйнөгө белгилүү өнүгүү психологиясы боюнча адис, швейцариялык профессор Жан Пиаже өзүнүн 3 баласынын өнүгүүсүнө байкоо жүргүзүү аркылуу өнүгүү фазаларынын теориясын түзгөн. Анын китебин канчалык көп окуган сайын туура билим берүүнүн жана баланын ар бир өнүгүү баскычында чөйрөнүн маанилүү экендигин дагы жакындан сезип жатам. Пиаженин байкоолору боюнча жаңы төрөлгөн бала оозуна салган нерсенин баарын сурат. Бирок төрөлгөндөн 20 күн өткөндөн кийин сүт гана ичет. Аны көшөрүп талап кылат. 3 айдан кийин балада бир нерсени кармоо каалоосу өнүгө баштайт. Бир нерсеге, мисалы, керебеттин үстүндө илинип турган кездемеден жасалган куурчакка тийгиси келет. Муну ал абдан каалоо, канааттануу менен жасайт. Ал эми 1,5 жашка келгенде бул бала эгерде колу сунуп жетпей калса, таяк менен жетсе болорун биле алат. 2 жаштан кийин сөздөрдү абстрактуу маанилери менен байланыштырганга аракет жасайт. Бирок аларды өзү түшүнгөндөй кабылдайт. Мисалы, эркек деген сөздү өзүнүн атасы менен гана байланыштырат же жаанды көчөнүн четиндеги гүлдөрдү сугарган машина менен салыштырышы мүмкүн. Бала акыл жана физикалык жактан да ыкчам өнүгөт. Ошондуктан анын өнүгүшү ар бир баскычта шыктандырылып турушу керек. Ата-эне балага эң жакын адамдар катары ага эмне керек, качан керек,
кызыгуусу кайсы багытта өнүгүп жаткандыгын өтө кылдаттык менен байкап туруусу зарыл. Чет тилин үйрөнүү үчүн туура убакытты тандап алуу зарыл. Баланы кенже куракта өнүктүрүүнүн ар бир этабында туура келген убакыт бар. Мисалы, бала баскандай үйрөнүп калгандан кийин роликте жүрүүнү үйрөтүү өтө эле татаал. Басканды жаңыдан үйрөнө баштаган мезгилде үйрөтсө, 2 айдан кийин андан мыкты фигурист чыгат. Америкалык психолог Макроу 2 эгизге эксперимент жүргүзгөн. Ал бирөөнө 11 ай, экинчисине 22 ай болгондо коньки тепкенди үйрөткөн. Жыйынтыгы бири-биринен таптакыр айырмаланган. Эрте үйрөнгөн баланын жетишкендиктери экинчисинен алда канча жакшы болгон. Бүгүнкү күнгө чейин тигил же бул көндүмдү үйрөтүү азырынча эрте деп отуруп, мыкты мезгилди өткөрүп жиберебиз да балдардын жашоосун татаалдаштырып алабыз. Бир карым майды бир кумалак чиритет. Бул балдарга да тиешелүү. Мен эмнени айткым келип жатканын түшүнүүңүз үчүн бир окуяны айтып берейин. Жаш адисти чет өлкөгө иштеп келүү үчүн жөнөтүшөт. Анын аялы болсо жаңы төрөлгөн кызы менен Тахакудагы өзүнүн ата-энесине барып жашап калат. Чоң атасы менен чоң апасы небересин абдан жакшы көрүшөт. Аны менен көп ойношот, сүйлөшүшөт. 1 жылдан кийин кыздын атасы сапардан кайтат. Аялы менен кызы кайрадан Токиодо жашап калышат. Ал убакта алардын кызы сүйлөө үчүн абдан кичинекей эле. Бирок ал сүйлөй баштаганда ата-энеси таң калышат. Алардын кызы сүйлөгөн сөздөрдүн бардыгы Тахаку диалектисинде эле. Бул окуяга таң калышат. Анткени үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү кадимки жапон тилинде сүйлөшөт. Кыз гана диалект менен сүйлөйт. Ал тургай бир нече жылдан кийин кыз мектепке барганда да Тахаку акцентинен арыла албай жүрөт. Көрсө, бала сүйлөй баштаганга чейин эле баланын мээсинин каналчаларына жайылган экен. Издер түшүп калгандан кийин аны өчүрүп, жаңысын кайрадан салуу абдан кыйынга турат. Бир карым майды бир кумалак чиритет дегендей, балдардын кенже курагында тийген таасирлер өмүр бою өчпөс изин калтырат. Андыктан бул таасирлердин туура болушу үчүн ата-энелер болгон күч аракетин жумшашы керек. Шык танткычтары жок бөлмө балага зыян. Дубалдары жана шыптары таптаза, аппак, сырткы үндөрдөн таптакыр обочолонгон бир бош бөлмөнү элестетиңиз. Кайсы бир эне бул жаңы төрөлгөн бала үчүн идеалдуу шарт деп түшүнүшү мүмкүн. Чындыгында мындай атрибуттардан таптакыр куржалак бөлмө бала үчүн пайдасыз эле эмес, зыяндуу да болуп саналат. Америкада профессор Брунер тарабынан жүргүзүлгөн эксперименттер баланы курчап турган сырткы чөйрө кичинекей баланын интеллектине таасир этерин көрсөттү. Ал аны төмөндөгү изилдөөлөр менен далилдеди. Алгаш жаңы төрөлгөн балдарды 2-2-ге бөлдү. Биринчилерди эч кандай шыктандыргычтары жок бөлмөгө, экинчилерди болсо түстүү, гүлдүү, дубал кагаздары, түстүү шыптар, ала-була жабуулар менен жапты. Ал жакта терезеден дарыгерлердин, медайымдардын иштегендери да көрүнүп турду. Ал тургай бул жерде музыка да ойноп турду. Мындай шартта 2 топтогулар тең бир канча ай тарбияланышты. Мындан кийин алардын интеллектуалдык өнүгүүсүн аныктай турган тестүрлөө жүргүзүлүп, ар бир балага жылтыраган буюм сунушталды. Ал буюмга жетүү үчүн короткон убактысы боюнча балдардын өнүгүү деңгээлин аныкташты. Жыйынтыктар
ортодогу айырманы так көрсөттү. Шыктандыруучу чөйрөдө чоңойгон балдардан бош бөлмөдө чоңойгон балдардын интеллектуалдык деңгээли 3 айга артта калган. Бул 3 айлык артта калуу өтө олуттуу. Анткени баланын төрөлгөндөн 3 жашка чейинки өнүгүүсү өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша 4 жаштан 17 жашка чейинки курактагы өнүгүүгө дал келет. Ошол эле мезгилде окумуштуулардын ою боюнча балага туура тарбия берилсе, бул артта калууну жоюуга болот. Бирок бул аракеттенүүнү кичинекей балага басым жасоону талап кылат. Мындай изилдөөлөр профессор Брунер тарабынан гана эмес, башка көптөгөн психологдор тарабынан да жүргүзүлгөн. Жыйынтыктар сырткы шыктандыруучуларды болушу же болбошу жөндөмдүүлүктөрдүн өнүгүшүнө олуттуу таасирин тийгизерин көрсөттү. Шыктандыруунун көптөгөн түрлөрү, көбүнчө интеллекти өнүктүрүүгө таасирин тийгизүүчү түрлөрү тыкыр иликтенген. Көптөгөн ыкмалар сынактан өткөрүлгөн. Термелүүчү бешик, кыл калемдер, ачык түстүү бүйүрмөлөр, жылтыраган топтор, түстүү дубал кагаздары жана башка ушул сыяктуулар. Кенже куракта өнүктүрүү жаатындагы изилдөөлөр менен алектенген Гарвард университетинин психологу профессор Уайт, эгерде баланын өсүш үчүн төрөлгөндөн тартып эле ар кандай шарттар түзүлгөн болсо, анда бул интеллекттин калыптанышына олуттуу таасирин тийгизет деп эсептейт. Балага эч күтүлбөгөн нерселер таасир этет. 19-кылымдын улуу математиктеринин бири Карл Фридрих Гаусс болгону 8 жашында арифметикалык катарлардын суммасы формуласын ачкан. Гаусстун атасы окумуштуу болгон эмес. Ал жөнөкөй таш уста болгон. Дуалдарды, каминдерди курган, көп эле жолу баласын жумушка ээрчитип барган. Гаусс атасына кирпич алып берип, аларды санаган. Гаусстун математикалык жөндөмдүүлүгү ошол кенже куракта калыптанып калган көндүмүнөн улам ойгонсо керек. Кенже курак адамдын жашоосундагы кабылдоо сезимдери курч болгон мезгил. Атени үчүн эч маани маңызы жоктой сезилген нерселерди бала ушунчалык сезимталдык жана күч менен кабылдашы мүмкүн. Ал тажрыйба анын кийинки жашоосунда негиз катары каралышы ыктымал. Бала китептеги сүрөттөрдөн чоң кишилер окуп жаткандагыдан да таптакыр башка окуяны түшүнүшү мүмкүн. Чоң кишилер менен баланын ортосундагы кабылдоонун айырмачылыгы чогуу отуруп сүрөттүү китеп же жомок окуп жатканда даана байкалат. Кенже курактагы балдарга билим берүү боюнча алгачкы ачылыштарды жасаган улуу италиялык айым Монтессори өзүнүн китебинде кичинекей баланын жүрүм-туруму боюнча мисалдарды келтирет. Апасы 1,5 жаштагы баласына ар кандай айванаттардын сүрөтүн жана мергенчилик көрүнүшүн берет. Бала Монтессори айымга сүрөттү берет да баланын тили менен машина деп кайталай берет. Ал машинага окшош эч нерсе көрө албагандыктан бул жерде машина жок деп балага суроолуу карайт. А бала болсо ишенимдүү түрдө мына деп сүрөттү колу менен көрсөтөт. Ошондо гана Монтессори айым сүрөткө кунт коюп карайт. Сүрөттө ит, мергенчи, ат, анан арткы фондо машинанын жолуна окшош сызыкча. Анда бир чекит бар экендигин көрөт. Бала чекитти колу менен көрсөтүп, машина дейт. Чындыгында эле бул кичинекей машина экен. Монтессори айым дагы бир мисалды келтирет. 1,5 жаштагы эркек балага апасы самбо деген сүрөттүү китепти берип, андагы жомокту айтып берет.
Кичинекей Самбо аттуу африкалык бала өзүнүн туулган күнүндө алган белекти алып жолдо кетип бара жатып, жолдон жапайы айванаттарды жолуктурат. Алар анын белегин тартып алышат. Ал ыйлаган бойдон үйүнө барат. Атасы менен апасы аны сооротушат. Ал кубанып тамак ичкен столго отуруп калат. Ал жакта китептеги сүрөттөгүдөй майрамдык чоң торт бар эле, деп апасы жомокту бүтүрүп китепти жабат. Кичинекей бала күтүүсүздөн каршы чыгат. Жок, ал ыйлап жатат деп китепти арткы бетиндеги көз жашын көлдөтүп ыйлап айткан Самбанын сүрөтүн көрсөтөт. Башкача айтканда, кенже курактагы балдардын кабылдоосу ойдо жок жерден болот. Чоң кишилер алардын кабылдоосун чаржайыт деп кабылдайбыз. Биз балдар менен баарлашып жатып, шаблондуу пикирлерден качып, дүйнөнү балдар көргөндөй сезишибиз үчүн кыял күчүбүздү иштетишибиз керек. Баланы бейтаныш адамдардын багуусуна калтыруу бул тобокелчилик. Бир жакшы чынчыл ата-эненин 5 жана 4 жашар 2 уулу бар эле. Кичүүсүн бала бакчада түз жүргөндүгү, жандуулук үчүн бардыгы жакшы көрүшчү. Ал эми улуусун анча жактыра беришчү эмес. Анын кабагы ачылчу эмес. Жүрүм туруму да башкалардыкына жакчу эмес. Бул абал мындай айырма кайдан чыкты деп ата-энеси абдан тынчсызданышат. Акыры айла кеткенде дарыгерлерге барышат. Узакка созулган тактоодон кийин энеси экинчисин төрөгөндөн кийин өзүн жаман сезип, 1 жашар уулун 6 ай бою бала баккычка бактыргандыгы маалым болот. Дарыгер баланын азыркыдай абалда болушу кенже курагында алган таасирлерден, буга чейин болгон тынчсыздануудан болушу мүмкүн экендигин боолголойт. Ал баланын кенже курагы жөнүндө айтып бере турган багуучусу жана башка адамдар менен кезигет. Көрсө, бала баккыч жаш кыз бала менен эшикке сейилдегендердин ордуна үйдүн артындагы эски караңгы сарайда сүйгөнү менен жолугушчу экен. Бала алар кездешкен кезде алар менен бирге болгон. Бул окуя күн сайын кайталанып турган. 1 жаштагы балага бала баккыч сүйгөнүнүн эмне менен алек болуп жаткандыгы түшүнүксүз болгон. Бирок ал жалгыз турганда ар кандай үндөр, андан коркууду жана ишенбөөчүлүктү жараткан. Кыздын тынчсызданган, күнөөлүүдөй сезилген жүрүм туруму анын да аң сезиминде орноп калган. Дарыгердин баамында дал ошол кенже курактагы баштан өткөргөн нерселер баланы кабагы бүркөлгөн жана кыжыры кайнаган абалга алып келген. Албетте, жашоодогу ар кыл жагдайлар ата-энелерди балдарын башка бирөөлөрдүн кароосуна калтырып турууга түртүшү мүмкүн. Мен ушул окуя өз балаңызды бага турган адамды тандоодо өтө этият мамиле кылышыңыз керек экендигине сизди ынандыраарына ишенем. Кенже курактагы таасирлер баланын кийинки ойлонуу образын жана аракеттерин аныктайт. Сизден кенже курактагы бир окуяны айтып берүүңүздү суранышса, эгерде ал окуя адаттан тыш окуя болбосо, таң калыштуусу эч нерсе эстей албайсыз. Ал тургай 2-3 жаш курагыңыздагы тигил же бул окуяны эстеген болсоңуз, өзүңүздүн жеке тажрыйбаңыздан улам эмес, апаңыздын же улуулардын айткандарын улам эстеген болосуз. Бирок адамдын кенже курактагы окуялардын баарын эсине сактабай калгандыгы толугу менен баары унутулат дегенге жатпайт. 3 жашка чейин баштан өткөн кайсы гана окуя болбосун, инсандык калыптанууда негиздин бөлүкчөлөрү болуп саналат. Эгерде гипноздолгон адамга
1 жашка чыктың деген команда берилсе, ал өзүн кулум 1 жаштагы баладай элестетип, кыймылдап жана сүйлөй баштайт деп айтып жүрүшөт. Бул бала кездеги бардык таасирлердин аң сезимде сактала тургандыгынын далили болуп саналат. Адам кескин абалга кептелген учурда көзүнө бала кездеги көрүнүштөр элестей баштагандыгы айтылып жүрөт. Белгилүү саясий ишмер Кукей Манака согуш мезгилинде госпиталда өлүм менен тирүүлүктүн ортосуна жаткан мезгилде күтүүсүздөн бала кездеги мезгилдер эсине келгенин эскерип айтканы бар. Ал апасы кантип аны храмга алып баргандыгын, дарбазанын оозунда турган кечилди, анын жүзүн, кийимин, сүйлөө манерасын бардыгын майда баратына чейин эстеген. Анан ал эсине келген нерселерди апасы менен бөлүшкөн мезгилде, ал 2 жашка келгенде чындыгында болуп өткөн окуя экендиги аныкталган. Никко изилдөө борборунун президенти Мариатсу Минато мырза Кытайда төрөлүп, кенже курактагы мезгилин ошол жакта өткөргөн. Үй бүлөсү Жапонияга көчүп келгенден кийин кытайча такыр сүйлөгөн эмес. Кытай тилин таптакыр унутуп калдым деп ойлочу. Көп жылдан кийин ал Кытайга иш сапары менен келип калат. Мариатсу Минато бир нерсе айтайын деп аракет кылганда, оозунан кытайча сөздөр чууруйт. Тил табигый жол менен өзүнөн өзү эркин формада сүйлөп кирет. Буга өзү да Кытай кесиптештери да таң калышат. Бул дагы бир жолу кенже курактагы тажрыйбанын мээге канчалык бекем орной тургандыгын көрсөтөт. Эгерде эң башынан баштап бекем пайдубал куйбаса, бекем имарат курууга аракет кылуунун зарылчылыгы жок. Ал сыртынан татынакай көрүнгөнү менен катуу шамалдан же жер титирөөдөн кулап калышы ыктымал. Кенже куракта өнүктүрүү бекем пайдубал болуп саналат. Аны эң башынан баштап бекемдеш керек. Имарат курулуп калгандан кийин пайдубалды кайра куруу мүмкүн эмес. Үчүнчү бөлүк. Балага эмне пайдалуу? Наристелерди окутуунун даяр рецептери жок. Буга чейин мен баланын сырткы чөйрөсүнүн маанилүүлүгү жана анын кийинки жашоосуна тийгизген таасири жөнүндө кеп кылдым. Көптөгөн үй бүлөлөрдө, анын ичинде Жапон үй бүлөлөрүндө дагы энелер балдардын тарбиясы боюнча бүт жоопкерчиликти өз моюндарына алышат. Бирок менин азыр айтайын дегеним, кичинекей балдардын тарбиясы менен алектенгендердин бардыгын арналат. Эне балага тарбия берүүдө анын кайсы өнүгүү баскычында экендигин эске алып, баарынан мурда өзүнүн кыял күчүн жана чыгармачылыгын колдонушу керек. Мен бере турган кеңештерди идея катары гана кабылдоо керек. Ар бир эне баласына мүнөздүү өзгөчөлүктөргө же өнүгүү деңгээлине карата тигил же бул кеңешти кабылдаса же жокко чыгарса да болот. Мен дайыма баланы жакшы музыка жана сүрөт менен курчоо керек дегенде ак ниеттүү энелер жакшы музыка жана чыныгы сүрөт дегенде эмнелерди айткым келип жаткандыгын сурашат. Бетховенби же Моцартпы? Ван Гогпу же Пикассо? Албетте. Биз айрым учурларда адистер менен кеңешкенден кийин конкреттүү сунуштарды беребиз. Бирок ата-энелер биздин айткандарыбызды догма катары кабыл албастан, баласынын өзгөчөлүктөрүнө карата биздин сунуштарыбызды ылайыкташтырып алуулары максат кылайык. Адатта жапондор даяр рецепттерди издешет. Конкреттүү жагдайда так кадамдарды жасаш керек болгондо, алар өздөрүн ишенимсиз сезишет.
Бирок тарбияда өзгөчө наристе куракта даяр формулалар болушу мүмкүн эмес. Эгерде эне бир нерсенин баласы үчүн жакшы экендигин сезип жатса, аны кечиктирбестен бериш керек. Даяр формулаларды күткөн мындай жагдай жапон тарбиясынын кемчилиги. Мисалы, эгерде бала 4 жашта болсо, ал бала бакчага барыш керек. 6 жаштагылар мектепке барыш керек. Мындай жалпы кабыл алынган курактык негизге таянган система баланын өздүк өнүгүү деңгээлин жокко чыгарууда. Жапониядагы билим берүү ар бир куракка карата бекитилген программага негизделген. Кенже курактагы өнүгүү да ушундай эле кабылданат. Эгерде так эрежелер берилбесе, эч ким аны жасап көрүүгө киришпейт. Менин пикирим боюнча, даяр формаларга жана ченемдерге сын көз караш менен мамиле кылуу керек. Баланы көбүрөөк колго алыңыз. Бала ызаланганда апасы колуна алат. Ал ыйлаганын токтотуп күлө баштайт. Мындай жагдай кимдирге гана тааныш эмес. Ар бир ата-эне мындай абалды жүздөгөн жолу баштан өткөргөн. Бирок салттуу акылмандык бала ыйлаган сайын колго ала берүүнү туура көрбөйт. Анткени бала өз каалоосун ыйдын жардам менен аткарганга көнүп калышы мүмкүн. Аны кандай алаксытпа, колуңа алмайын сооронбойт деп ата-энелер коркутушат. Бул ушундайбы? Бул өз баласына ашыкча ыксыз эле үзүлүп түшө берүүгө карата эскертүү катары кабылданса, мен макул болушум мүмкүн. Бирок муну сөзмө сөз түшүнүүгө таптакыр каршымын. Мен баланы мүмкүн болушунча көбүрөөк колго алуу керек деп эсептейм. Өзүн билдирүүнүн башка жолун билбеген наристе үчүн ыйлоо өзүнө көңүл бурдуруунун бирден бир каражаты болуп саналат. Ал ыйлап жатса, бул анын бир нерсени өтүнүп жаткандыгын түшүндүрөт. Анын өтүнүчүн жоопсуз калтыруу, башынан баштап аны баарлашуудан куру калтыруу дегендикке жатат. Жүйөлүү маани эне менен баланын баарлашуусу. Өзгөчө тактилдик баарлашуу анын акыл жактан өнүгүшү үчүн өтө маанилүү экендигин далилдөө. Бир аз күн мурун Жапон гезити маймылдар менен жүргүзүлгөн кызыктуу эксперимент жөнүндө кабарлады. Америкадагы Висконсин университетинин приматтарды изилдөө боюнча борборунун жетекчиси доктор Гарри Харлоу жаңы туулган маймылдын чыныгы энесин жасалма куурчактар менен алмаштырып коюп, кайсынысын тандай турганын байкоо салган. Бир куурчак цилиндрдин формасында зымдан, ал эми экинчиси кездемеден жасалган. Ар бир жасалма эненин колунда шише толо сүт болгон, эки жака термел алган. Маймылдын баласы жылуу, жумшак кездемеден жасалган жасалма энени тандап, анын кыймылдарына реакция кылган. Доктор Харлоу жаңы төрөлгөн адамдын баласы да жылуу, жумшак жана кыймылдуу нерсени издемек. Эне баласын колуна алгандагы мээрим, баланын эмоционалдык абалы үчүн маанилүү болгондой эле, сүт да анын физикалык саламаттыгы үчүн абдан маанилүү. Мен мүмкүн болушунча балдарды колго алууну колдойм. Анткени ар бир балада ата-энеси менен жетиштүү өлчөмдө тикеден тике байланыш болсун. Дал ушул фактор жардамын аябаган жакшы адамдын калыптанышына түрткү болоорун көрүп турам. Баланы койнуңузга алып жаткандан коркпоңуз. Баланы колго алуу адаты сыяктуу эле, бала менен уктоо адаты да мурдагы муундардан мураска калган саркынды катары Жапонияда сындалып келген.
Албетте, эгерде ата энесинин бири баланын жанында жатмайын уктабаса, ыңгайсыздык жаратат. Бирок мындай учурларда ата энелер эмне кылаарын билбей айлалары кеткен окуяны уккан эмесмин. Тескерисинче, баланын акыл жана физикалык жактан өнүгүүсүн эске ала турган болсок, чогуу уктоонун пайдасын да табууга болот. Мисалы, керелден кечке түйшүк басып, баласы менен баарлашууга убактысы жетпеген эне баласы уктаганча жанына жатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул кыска убакыттын ичинде бала абдан тынч жана сезимтал болот. Сиз анын жанына жөн эле жатпастан же уктап калбастан ага ырдап бериңиз. Бул анын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизет. Ошондой эле апасын эмес, керелден кечке үй бетин көрбөгөн атасына сунуштоого да болот. Бул баласы менен баарлашуу мүмкүнчүлүгү болуп саналат. Бизде Советтер Союзунда жүргүзүлгөн уктап жатканда окутуу методу жөнүндө көп эле жазышты. Адам жарым-жартылай уктап жаткан мезгилде магнитофонго жазылган маалыматтарды укса, эстеп калат. Ал анын көмүскү сезиминде сакталып калат. Ойгонгондон кийин ал маалыматты жеңил эле алып чыгууга болот. Бул изилдөөлөр баланы жарым-жартылай уктоо абалында окутуу менен күтүлбөгөн натыйжаларга жетүүгө болорун көрсөтөт. Музыкалык угуму жок эне тарбиялаган бала дагы музыкалык угуму жок чоңоет. Менин баламдын угуму жок, эмне кыларымды билбейм. Бул атасы тараптан болсо керек. Алардын үй бүлөсүндө эч кимиздин музыкага шыгы жок. Бул генетикалык жактан болсо керек. Мен мындай даттанууларды көп эле угуп жүрөм. Ооба. Чындыгында эле музыкалык угуму начар балдар бар. Алардын ата энелеринин кулагын аюу басып кеткен деп айтылат. Бирок бул кенемте ата энелерден балдарына өтүшү мүмкүн болсо да, музыкалык шыгы жоктук генетикалык жактан берилет дегендикке жатпайт. Мисалы, эненин угуму жок. А бала болсо, анын бешигырын таптакыр туура эмес оон менен күндө угуп жүрөт дейли. Ал бул ырды эстеп калат да, кийин өрнөк катары колдонот. Туура эмес ырдайт. Апасы анын ырын уккандан кийин баласынын угуму жок. Дегеле угум Кудайдан бергени деп айтышы мүмкүн. Эгерде Моцарт менен Бетховенди ушундай апалар тарбияласа, музыкалык угуму начар болуп калмак. Менин теориям боюнча, угуму жок энеден төрөлгөн, угуму жок делген балдар өзгөчө угуу жөндөмүнө ээ. Алар туура эмес угулган оон, күүлөрдү дал өзүндөй кылып эстеп калгандыгы көп нерсени айтып турат. Эми музыкалык угумдун жоктугу тукум куучулук аркылуу берилбей тургандыгын көрсөтүү үчүн бир адамдын таржымалын айтып берейин. Доктор Шиничи Сузуки 6 жаштагы баланы окууга алып, анын музыкалык угумун калыбына келтирген. Бул баланын апасынын музыкалык угуму жок эле. Доктор Сузукинин тезиси төмөндөгүдөй болгон. Баланын угуму жок. Анткени энесинде жок. Энеси ага туура эмес ырдап берип жүргөн ырды классикалык огону менен дайыма коюп берип угузган. Акырындык менен апасынын туура эмес созгон обону туура созулган обонго орун бошотуп берген. Кийинчерээк ошол бала музыкалык билимин улантып, Брамс менен Бетховендин скрипка концерттеринде таптакыр катасыз ойногон. Жада калса Канадада бир нече жеке концертинде берген. Демек, музыкалык кабылдоо, мүнөздүн жана жөндөмдүүлүктөрдүн өнүгүшү ата энелердин өнөкөттөрүнүн таасиринин астында калыптанат. Ата энелердин жүрүм турумундагы маани берилбеген
майда барат нерселер балага күчтүү таасир этиши мүмкүн. Баланын ыйын эч качан этибарга албай койбоңуз. Америкада чыккан баланы тарбиялоодогу революция деген китепте төмөндөгүдөй эксперимент жазылган. Вашингтондо негизинен афро-америкалыктар отурукташкан. Жакын райондордогу үй бүлөлөргө жана балдар мекемелерине атайын даярдалган мугалимдер жиберилген. Алар 15 айлык 30 баланы окута турган болушкан. Жекшембиден башка күндөрү алар балдар менен 1 саат ойноп, сүйлөшүп турушкан. Психолог доктор Эрл Шефер бул акция балдардын интеллектин ойготуу максатында жасалгандыгын, өзгөчө алардын сөз байлыгын өстүрүүдөгү таасирин белгилейт. Ушундай эле эксперимент 14 айлык балдар менен да жүргүзүлгөн. Бул балдарга 2 жаш 3 ай болгон мезгилде жүргүзүлгөн тесттердин жыйынтыгы алардын интеллектуалдык өнүгүү деңгээли, өзгөчө сөз байлыгы экспериментке катышпаган курдаштарына караганда алда канча жогору экендигин көрсөткөн. Демек, эртеден кечке дейре иш менен алек болгондуктан тарбияга таптакыр маани бербеген үй бүлөлөргө да балдардын интеллектин жогорулатууга болот. Ал эми ата-энелер өз балдарына көп көңүл буруп, алар менен ойногон үй бүлөлөрдө кандай гана ийгиликтерге жетүү мүмкүн экендигин элестете бериңиз. Бул жол менен 2-3 айлык болгондо ымыркай күлүп, былдырап, айланада болуп жаткан нерселерди эсине түйө баштайт. Биз энесинин адаттагы кыймыл-аракеттери, сөздөрү анын мээсинде орноп жаткандыгын элесте албайбыз. Андыктан бала менен көбүрөөк сүйлөшкөн энелер анын интеллектуалдык өнүгүшүнө эң чоң таасирин тийгизет. Мисалга көңүл буруңуз. Жаш жубайлар эркек бала төрөлгөндө бир бөлмөлүү квартирада жашашчу. Квартира ушунчалык кичине эле. Эне аргасыздан дайыма баласынын жанында жүрчү жана аны менен көбүрөөк сүйлөшчү. Кийинчерээк ал үй бүлө 3 бөлмөлүү квартирага чыгат. Келинчеги экинчи жолу көз жарып, бул жолу кыздуу болушат. Кызга энеси эң көп убактысын өткөргөн ашканадан алысыраак, тынч бөлмөнү бөлүштүрөт. Улуу баласы бул жолу менен 7-8 ай болгондо сөздөрдү айырмалап сүйлөп калат. Ал эми анын карындашы 10 айлык болгондо болгону былдыраганды үйрөнөт. Андан тышкары, дайыма жүзүнөн күлкү кетпеген агасына караганда токтоо, түнт болуп чоңоет. Балаңыз менен тилиңизди чайнап сүйлөшпөңүз. Мүмкүн бардык өлкөлөрдө адамдар балдары менен балдардын тилинде сүйлөшүшөт. Ошол эле мезгилде радио жана телепрограммалар кадимки чоңдордун тилинде жүрөт. 2 жаштагы бала адаттагы берүүнүн тилин кадыресе түшүнө алат. Албетте, бала жаңыдан сүйлөй баштаганда ал сөздөргө окшотуп бир нерсени быдылдайт. Бул анын акылынын жетишпегендигинен эмес, тил мүчөлөрүнүн жакшы өнүкпөгөндүгүнөн болушу мүмкүн. Анын артикулярдык аппараты жакшы калыпка түшө элек. Сүйлөө каалоосунун артынан жетишпей жатат дегендик. Эгерде чоң кишилер балдар түшүнбөйт деп, алар менен балдардын тилинде сүйлөшө баштаса, туура тил көндүмдөрү эч качан калыптанбайт. Андан тышкары балдар тилди өздөштүрүүдө өзүнүн айткандарын эмес, чоңдордун айткандарына таянат. Эгер кааласаңыз, балаңыз менен таптакыр эле тилиңизди чайнап сүйлөшпөңүз. Бир канча айдан кийин ал чоңойгондо жалпы коомчулук катары кабылданган тилди түшүнүүгө туура келет. Бала бакчага барганда ал кичинекей эместигин, туура сүйлөө зарылдыгын айтса, ал үчүн ыңгайсыздык жаралышы мүмкүн.
Бир француз айым кызын турмушка берип жатып күйөө баласына минтип айтыптыр: менин кызымдын себеби жок, бирок ал француз тилинде кынтыксыз сүйлөйт. Мындай сыймыктануу эң эле сонун нерсе. Ар бир бала өз эне тилин мыкты билүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушун каалайт элем. Балага көңүл бурбоо эркелеткенден да жаман. АКШда афро-америкалыктардын абалы барган сайын тынчсызданууларды пайда кылууда. Анын тамыры расалык ырым-жырымдарда гана эмес, афро-америкалыктардын мектепке чейинки билим берүү системасында. Гарлемде жана Нью-Йорктун башка афро-америкалыктар жашаган райондарында жүргүзүлгөн социологиялык изилдөөлөр түстүү балдар менен актардын ортосундагы акыл коэффициентиндеги айырмачылык мектепке чейинки жашоо шарттарынан улам келип чыкканын көрсөттү. Мектеп жашына чейин толук кандуу берилбеген тарбия мектепте дагы тереңдөөдө. Жакырчылык көптөгөн ата-энелерди балдарын кароосуз калтырууга мажбурлоодо. Алар нан табуунун убарасы менен жүрүшөт. Балдар төрөлгөндөн баштап өздөрү менен өздөрү алек. Тескерисинче ак балдар ата-энеси жана мугалимдери тарабынан камкордукка алынат, муктаждыктарына көңүл бурулат. Бул алардын ортосунда айырмачылыктарды жаратып, актар менен каралардын ортосундагы мамилелерде көйгөйлөрдү жаратууда. Бул көйгөйлөр азыркы кезге чейин чечилбей келе жатат. Ар кандай шарттарда жашаган үй бүлөлөрдө акылдуу жана макоо, таланттуу жана дээринде жок балдар өсүп жаткан өлкөмдө да ушундай көйгөйлөр бар. Менин оюмча, мындай айырма үй бүлөнүн финансы кабалынан гана эмес, ата-энелердин балдарды тарбиялоого карата ар кыл мамилесинен да келип чыгат. Modern Esprit журналына жарыяланган статистикалык маалыматтар боюнча, эгерде ата-энелер балдарын канчалык эркин тарбиялашса, ошончолук өзүнө ишенбеген балдар өсүп чыгат. Адатта мындай балдарга мээрим жетишпейт. Алар бардык убакта чоң кишилердин көңүл буруусуна муктаж. Эркин тарбия дегенде баланы анда-санда кароону, бала өзү сураганда гана ага тамак берүүнү, оюнчуктардын көптүгүн, ошол эле убакта балага талаптагыдай көңүл бурбоону, жалаягын алмаштырганды, убагында уктатканды унутуп калууну жана башканы түшүнөбүз. Балага ашыкча эле үзүлүп түшө берүү да баланы ачуулуу жана уялчаак кылып койгон бир нече мисалды билсек да, ошого карабастан адатта мээрим менен чоңойгон бала бой жетип калганда коомго ылайыкташып кетет. Тең салмактуу жана мээримдүү болуп чоңоет. Азыркы дүйнөдө көптөгөн аялдар үй чарбасына, балдарды тарбиялаганга караганда өздөрүн жумушка көбүрөөк аралашууда. Ошондуктан ачкыч мойнуна асылган балдардын саны көбөйдү. Алар мектептен кийин бош квартирага барышат. Мен ата-энелердин экөөсү тең иштеп акча табышына каршы эмесмин. Бирок балдарды эркин тарбиялайбыз деп жалгыз калтырууга, аларды чоң кишилердин мээриминен жана кароосунан куру калтырууга болбой тургандыгына ишенем. Бул куракта алар мээримге муктаж. Чоң кишилер этибарга албаган нерселер кээде баланын үрөйүн учурат. Биз адатта балалык жашоодогу эң бактылуу мезгил, аларда коркуу, курчап турган дүйнөгө карата тынчсыздануу деген нерселерге орун жок деп ойлойбуз. Бирок чындыгында бөбөктүк мезгилибизде бардык убактарда эле бактылуу боло бербейбиз. Чоң кишилерде болгон сымал балдардын да корккон нерселери бар. Алардын себеби биз этибарга албаган нерселерде болушу мүмкүн.
Кенже Куракта өнүктүрүү деген журналдын 1961-жылы чыккан номер 41 санында Киото университетиндеги обсерваториянын директору Шатаро Миямото мырзанын башынан өткөргөн окуя тууралуу макала бар. Менин атам буддисттердин ыры болгон Но деген ырды абдан жакшы көрчү окшойт. Анын достору биздикине тез келип чогуу ырдашчу. Мени болсо коңшу бөлмөгө уктаганга жаткырып коюшчу. Менин эсимде калганы бул муңдуу, эзилген үндөрдөн абдан эле коркуп, катуу ыйлачымын. Бирок апам көбүнчө коноктордун ыңгайын ойлоп, мени тез уктаганга шашылчу. Азыркы күнгө чейин ушул узун сабак Будда ырларын укканда көңүлүм бир жай болбой, үрөйүм учуп турат. Мияматонун ата-энеси чогуу ырдоо, бир топ жашка чыгып калганына карабастан, баланын жан дүйнөсүндө ушундай өчпөс из калтырат деп эч ойлобосо керек. Бала чактагы эс тутум мындай коркунучтуу күндөрдү гана эстеп калган эмес. Миямото мырза чоң апасы уктаардын астында окуп берген жомокторду, Кармен, Айлуу Соната операларынын музыкаларын канаттануу менен эстейт. Миямото мырзаны эмне себептен Но ыры ушунчалык коркутту деген суроо туулат. Бул бизди ойлонууга түртөт. Мүмкүн муңдуу музыканын кайрыгы гана эмес, жалгыздык, бөлмөнүн караңгылыгы да анын коркуусун пайда кылгандыр. Мындай учурларда эмне кылуу керектиги тууралуу рецепттерди берейин деген жокмун. Чоң кишилер эч маани бербеген майда барат нерселер баланын жан дүйнөсүндө терең из калтырышы мүмкүн экендигин гана айткым келди. Ата-энелердин чатакташканын жаңы төрөлгөн бала сезет. Баланын ата-энеси тилдешип, урушуп, чатакташып жатканын баланын жүзүнө карап жеңил эле аныктоого болот. Анын жүзү көңүлсүз, беймаза. Сиз бул былжыраган нерсе. Жаңы төрөлгөн бала ата-эненин ортосундагы мамилени ине жибине чейин кабылдай албайт дешиңиз мүмкүн. Ал ар бир сырткы өзгөрүүлөргө жооп кайтарган сезимтал акылга ээ. Ар күнү ата-энесинин эч нерсеге арзыбаган уруш талашына күбө болгон бала кандай абалда болоорун ойлонуп көрүңүзчү. Албетте, ар бир кыжың-кужуңдун маанисин түшүнбөйт. Бирок каардануу, тилдешүү анын сезимине, анын өзүнө сөзсүз таасирин тийгизет. Бири-бирине карата кастык жагдайда чоңойгон балдардын капалуу, чыңалган жүздөрүн көрсөңүз таң калбаңыз. Көз менен мурун балаңызга укум тукумунан өтөт. Ал эми анын жүзүнүн көрүнүшү үй бүлөдөгү байланышты билдирген күзгү болуп саналат. Өз ара мамилеси бузулган жана касташкан шартта өскөн балада бала бакчага бара турган мезгилге карата болочоктогу бактсыздыктын жана бузулуулардын үрөнү өсүп жатат. Өспүрүм курактагы балдардын укук бузууларын талдаган мезгилде алар негизинен өмүрүнүн алгачкы жылдарын ынтымагы жок үй бүлөлөрдө өткөргөндүгү белгилүү болууда. Доктор Шиничи Сузуки бир жолу минтип айткан: үйүңүзгө барганда балдарыңызды астыңызга тургузуп, алардын жүзүнө жакшылап карасаңыз, сиз өзүңүздүн жарыңыз менен болгон үй бүлөлүк байланышыңыздын тарыхын окуй аласыз. Мен бул сөздөрдү эч качан унутпайм. Балаңызды кенже куракта өнүктүрүү үчүн өзгөчө бир нерсени жасоонун кереги жок. Башталыш үчүн эң мыкты нерсе эркек менен аялдын ортосунда шайкеш мамилени камсыздоо жана үйдө жагымдуу психологиялык атмосфераны түзүү.